Assalomu alaykum. Backtesting qilamiz. Bu yoqdan bizga rinaq BDX'ni chaqildi. Londonskiy sessiya men jana shunday эле Zagreb switcha bo'ldi. Bu yoqda bizdagi effektni ko'rsak bo'ldi. Пока ошо effektni rinaq пробей ете албай жатат. Буга чейин rinaq демге алган. Азия өзүнүн фракталын чагылган. Лондон ачылардан мурда. Лондондо агрессивный покупка болгон. Значит, мен бул жактан покупкага кирем азыр. Стоп лоссты биринчи давайте take profit'ти карайлы. Азиянын минимальный басына стоп, а take profit биздики үстүнкү high. Соотношение 1/3 болот экен. Так, давайте 2% менен рисковать этип киребиз. Эми бул сделканын иштеп бергенин көрөлү. Лимит алынды биздики. Бул жактан Лондондо покупканы көрсөк болот. Американский сессия биздики уже рынок ылдыйга кетип бара жатат. Ылдыйкы ликвидность снять кылып өдө кетиши мүмкүн. Так, американский сессия биздики шартовый движение менен өзүнүн ишин аяктады. Азияский сессия чыкты бул жактан. Азияский сессия кайта лонговый тренд менен кетип бара жатат. Лондонский сессия кечегиндей эле ситуация, кайта эле Азиянын максимальный басына закреп болуп реакция берип жатат өдөгө. Көрөлү, бүгүнкү реакциясы качан жетет. Так, американский сессия чыкты. Лондондун минимальный басын снять кылып өдөгө реакция берип жатат. Биз азыр мындай чыкканда покой движениядабыз. Покой движениянын үстүнкү зона сопротивления жагында. Так, кичине скорость берейин. Скорость берейин дагы. Так. Биздики проблема менен жабылды сделкабыз. Бул жакта биздики торговлябыз. Мындай айтканда эме болгон. Интрадей торговля менен логикасы. Бул жакта мен конкретно эмнеге маани бердим? Үстүнкү азыр бул жерде карай турган болсок, мен сделка ачкан жерде үстүнкү максимальный ПДХ зона бар болчу. ПДХ зонадан рынок закреп болгон свеча. Значит, мен бул жактан покупательдердин күчүн көрсөм болот сөзсүз түрдө. А бул жактан үстүнкү максимальный бага закреп болгон эмес. Значит, мен покупка ылдыйкы зоналардан көрсөм болмок да. Экинчи вариант. Экинчи эмне болду бул жерде? Бул жакта биздики азияский сессия. Вот, азияский сессия чыккан болчу чейин. Азияский сессиянын үстүнкү максимальный басына рынок закреп болду. Лондонский сессия бул бизге түшүндүрөт рынокто что покупательдердин күчү бар. Стоп лоссты азияский сессиянын минимальный басына койдум. И рынок биздики лондонский сессияны кайта снять кылды. Бул жактан экинчи модель чыккан, покупка кирген эмесмин. Бир эле сделка менен биз бул жактан жакшы бир өзүбүздүн проторговосту көрсөк болот. 6% зарабатывать эттик. Бул модель кандай десем, жакшы модельдердин бири. Бул модель бизди рынокто кайсы жакта покупательдери күчтүү, же болбосо продавецтер күчтүү деген сөздү түшүндүрөт. Баарыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.